соттук отурмашчылары мурунч кайра эле ошол записьте окуйсуз деп да. Нарын облустук сотунун IT-консультанты Алишер Тарелов мекемесиндеги алмашкы адис бардык сан ариптештүү жумуштардын бүт өзү бүткөргөндүктөн алардын үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу анын жоопкерчилигинде. Ишин ийине жеткире аткара билгендиктенби мындагы кылмыш укук бузуу жана жарандык административдик иштерди кароо залдары толук компьютерлештирип каралып жаткан тигилже бул инциденттер ачык айкын. Айрыкча сот отурумунун катчыларынын түшүктөрү кыйла эле азайды. Анткени алар мурдагыдай протоколдорду колго жазбай, дароо эле электрондоштурушат. Дагы айта кетчү нерсе, бул аппараттык комплекстин жардамы менен биз практикада көп эле колдонуп жүрөбүз. Онлайн видеоконференциялар жүргүзүп жатабыз да. Мисалы, сотко чечили болгон бир жабырлануучу же бир тараптар башка областта боло турган болсо, кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү жок болуп келе албай турган болсо бул жергечи, анда биз онлайн видеоконференция аркылуу ошонун негизинде соттук отурумдарды онлайн өткөрө беребиз да. Ошондой эле жасап жаткан реформанын чектеринде кадрлардын ротациялык алмашуулары да кээ бир иштерди көз кысты. Бармак басым менен чампалай салуу, мунусуна пара алуу сыяктуу коррупциялык көрүнүштөргө ишенимдүү бөгөт койду. Нарын электрондук мамлекеттик архитектура, курулуш контролдоо башкармалыгы зардабеков. Акыйкаттыкты туу туткан Таштынбек Нарымбаев түштүк жергесинин кулуну. Эгер мурда көбүнесе кичи мекенинен чыкпай келсе, өз системасындагы кайра түзүлөрдө алгач Талас облусунда, андан соң 2 жылдан бери Теңир Тоо жергесинде эмгектенүүдө. Анын пикиринде мындай жүрүштөр баардан мурда каралып жаткан иштерге жакын адамдарынын таасирин жоготкондугу менен өзгөчөлүү. Ротация бул эң моменттин бир убагы келгенде жасалган бир сот системасына бир жакшы үлгү, бир шарт болду деп ойлойм. Себеби мурда ар бир судья өзүнүн жеринде иштесе, азыр Кыргызстан эле, бирок башка облус, башка райондордо мындай тааныш жок дегендей, мыйзам чегинде иштеп, мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлдү. Бир ылымдык тарыхы бар кыргыз фемидиясындагы жогоруда ийкемдүү ыкмалардын натыйжасында иш жакшы нукка түшкөндүгү байкалат. Буга далил катарында райондук, шаардык деңгээлде чыгарылган өкүмдөр жана чечимдер менен макул болбоо, алардын негизинде өйдөкү инстанцияларга арыздоо менен кайрылуу кескин кыскарды. Маселен, өткөн жылы Нарын облусунун аймагындагы жергиликтүү соттордо маңыздуу 7400 иш териштирилсе, алардын 346-сына гана апелляция жазылган. Бул эмнени айтат? Бул деген 5% айтат да, ошондо деген 95% иштер боюнча тараптар соттордун чечими менен чыгарган өкүмдөрү менен макул дегенди билдирет да. Бизге келип түшкөн иштердин болсо 55-60% күчүндө калат. Биз каралган иштерди кассациялык тартипте жогорку сотко бир 20% эле даттанылат. Сөз соңунда жүрүлүп жаткан реформанын ийгиликтери сезилген Нарын облустук соту 1938 жылы Тянь-Шань округдук сот катары өзүнүн алгачкы аракетин баштагандыгын айталы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары.